Жогоркотон татаал жолуна кабылып, кыйынчылыкта өмүр сүргөн замандаштардын жашоосун чагылдырган күдөр көрсөтүүсүнө Кара Суу районунун Кайрагач айылынын тургуну Канике Юбашева кайрылды. Каарманыбыз 6 баланын энеси, тагдырдын татаал сыноосунан улам ушундай жашоодо күн кечирип жатканын айтат. Дал ушул жаңы салынган шарты жок 3 бөлмөлүү үйдүн кичинекей, суук, сыз, тар бөлмөсүндө 7 адам күн кечирип жашап жатканы жөнүндө бүгүн сиздерге баяндайбыз. Сирин бала экен да бул. Азыр олум жатты жүрүш. Болду улум болду. Мама. Келгенибизге быйыл 2 жыл болот. Былтыр июнда келгенбиз. Ошол 6 балам бар. Бир үйдө кичинесин шуба элекер болгонбуз эптеп. Соседтерибиз жакшы экен, аябай жардам беришип колдон келгенче. Бизди шубап киргизип коюшту, ушундай кылып. Кичине колубузда жокара эле дүнүө жок. Келгенден баштап 2 этаж немеде диванда мына эшикте жашап аттык да, жамгырларда калып, неме кыланан. Соседтерибиз жакшы экен, чатыр тигип берди. Ашар кылышып жардам беришти. Айыл башчыбыз бар экен, нерде Самат деген молдо. Жакшы ака экен, Алла ыраазы болсун. 1 тонна көмүр чүрүп берди. Ошол менен кыштан чыктык. Ошо 6 жан ошол жерде бир комнатада тыгылып кышы менен жаттык да. Сен баланы карап турулу, мен суу ыстып кирге жууп алайын. Күн ысыгында. Качанта бери жамгыр жаап, күн ысыганда балдардын кийими ham көп да, бир чечкенде көбөйүп кетет. Канике Юбашеванын биринчи турмушунан 4, ал эми учурдагы жолдошунан 2 баласы бар. Биринчи жолдошу каза болгондон кийин жалгыз бой эне бир той эле кыйналган. Ушул тапта экинчи турмушу менен жашаса деле мурунку кайын журту менен каттоосу үзүлгөн эмес. Өзүм Кара Суу районунун Сарыкобат айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынан болом. Папанын айылына турмушка чыкканмын. Кара Сөгөткө. О күйөөмдүн 3 неме бала, 4 балам бар. Өтүп кеткен күйөөм. Ошо кайын журтум неме кылып, ушу немеге берген экен телеканалга. Кичине кыйынчылыктар болуп калды күйөөм өтүп кеткенден кийинчи. Анан өзүм деле кыйналып балдар менен жүдөп эле болуп кеттим менен бул күйөөмө турмушка чыкканмын да. Бул күйөөм азыр өзүнүн балдарды кабыл алып, жакшы карашып, колдошот. Мен эмнени баштасам жардам берип, неме кылышат, аракет кылып. Кайын журтум деле жакшы, азырга чейин карашып, балдарга жардам берип, кийин кечесин карашып кылышат. Звонить этип сурашып турат. Кайнатам бар, 94кө чыккан. Барып тез балдар менен кабар алып турабыз. Күйөөм өзү жөнөтөт, барып кабар алып келгиле деп. Кайын журтум менен байланыш жакшы эле. Кудайга шүгүр, кайын журтум жакшы. Каарманыбыз жашаган жер Кайрагач айылынын жаңы конуштарынын бири. Бул жердеги турак жайлардын дээрлик бардыгы жаңыдан курулган. Батирден батирге көчүп жашап жүргөн кезде биринчи жолдошунун атасы неберелери үчүн ушул жер тилкесин бүлдүртүп берген. Бирок жер суда аркылуу алынгандыктан анын төлөмүн төлөө керек. Аны кайын журтум өздөрү төлөйбүз деп айтканы менен азыркыга чейин төлөө кандай болору белгисиз дейт. Ошто квартирада жүрдүк, ар жерде жүрдүк. Мен балдарым багыш үчүн неме кылып, бозо салып сатып, балдарга продукта неме кылып аттым, күнүмдүк неме, ошентип тиричилик кылдык. Балдарым пенсиясы алам. Күйөөмдүн немесинен пенсия алам. Ошого квартплат берип, ошентип жашоомду өткөрүп жүрдүм да. Кийин анан бул чекке келип, анан үй сала баштадык да. Анан кайнатамдын атында бул чек, кайнатама атына берилген экен, өзү күйөөмө неме кылган да. Анан кайнатам мына чоң балама подарка кылды буну. Ошо чоң балама, балдарыма калсын, неберелериме деп подарка кылып өткөрдү. Ошо тууралуу келип, азыр үй баштадык да эми мынантип. Каарманыбыз 6 баласына тең жөлөк боло албайт. Анткени биринчи жолдошу каза болгон үчүн пенсия чыгарылып берилген. Ал болсо 6 баланын тамак ашына жетпей деле калат. Калган учурда Канике айым мезгилге жараша ар кандай жумуштарды үйдө олтуруп жасап, күнүмдүк чыгашаларды таап турат. Учурдагы жолдошунун да тапкан маянасы биринчи турмушундагы балдарынын алиментин төлөп, калганын үйдүн тамак ашына жумшап, жетишпеген турмуштун азабын тартып келишет. Мына үйдүн баштаганыбызда күйөөмдүн оштон тааныштары бар экен, мынантип жыгачтарды алып келип атты. Олор дагы аракет кылып, неме тааныштары бар экен, балдар берип атты. Продуктадан кабар алатты, жазы менен ошолор кабар алды. Айлык алат, алимент төлөйт, ондан ашкан үйгө алып келет. Үйгө алып келгенде мынантип үйлөргө, камдерге чаптайбыз да. Жетпеген жерлерди неме кылып алып, анан мен 50 000 кредит алган элем былтыр. Мына үйгө тупурак эмне төктүрөлү деп.
Пенсиядан азыр ошого төгүп атам да. 4610 сом немеге кредитке төгөм. Ondan ашкана памперс кылып балдарга иштетебиз. Бир күндө 10 литрден бозо сүзүп аттым. Онун 30 сомдон өткөрүп аттым комокторго. Садырбайга алып барып магазиндерге. Оларды жакшы эже сатып атты, жакшы эле эме кылып. Убактынчалык экен ол, анан колума полиэтилен бар эле ооруп, анан азырча бозону токтотуп койдум. Нан алып келип аттым, бозону өткөрүү ордуна нан алып келип аттым, пулун албай эле. Памперс алып аттым, үйгө продуктага ташып аттык да. Бул саманды былтыр усталардан ашып калган саманды топтоп алып отурганмын да мен. Ошентип мына отуруп суу ысытканда жагам да, кирге суу ыстайын деп. Ал жерде Отундун маселеси чатаараак бу жерде, отун жок да. Ар жерден неме кылабыз, теребиз да. Отун маселеси кичине кыйыныраак да. 2007 чоң кызым бар. Onu кичинесинен апам ал жакшы көрүп, биринчи небере Ширин болгон үчүн апамдар багып, азыр апамдарды колунда. Onu кичине чоңоюп 11 бүтөөрүн берем деп неме кылды, огучан апамдар да жүрөт. Калганы 2011 балам бар, 4-класста окуйт. Ал менен. Оны 2012 кызым бар. Ол деле ошол жерде 3-класста окуйт. 2014 мына Эсен деген балам бар, ол окуйт. 2019 Мария деген кызым бар. Өзүмдүн колумда болор деле. Анан 2020 кичине балам колумда, 6 айлык. Канчалык кыйналып жатса да балдарды окууларынан артта калтырып албайлы деп аракет жасап келишет. Бул конушка келгенде балдарынын жаңы мектебине бат эле көнүп кетишкенин айтат. Бирок карантин учурунда шарттары болбогон үчүн балдарында кол телефону жок окуй албай калышкан. Мектеп кайрадан ачылганда балдардын сабактардан калтырбай, жетиштирип окууга аракет кылып жатышыптыр. Карантинде биз мына чатырда жашап атканбыз. Немеде ошто жашап атканбыз, квартирада. Сабак өтүшкөнбү? Балдарым өтпөдү, бир да сабак өтпөдү. Телефон немеде күйөөм алып кетип калат ишке. Ол келгиче үйдө ол сабактар өтүп кетет да. Эжекелер жалып кылып сүйлөнүп жүрдү. Неге сабакка катышпай атпайсыңар? Сабак үйрөткүлө үйдө, телевизор көрсөткүлө. Телевизор көрсөтөлү десек, телевизор жок. Анан ошентип неме кылып эле үйдө эле эптеп ошону карантинде өткөрдүк, сабак өтүшпөдү балдар. Менен турамын, балдарга чай берем, мектепке баратыган мектепке жөнөтөм. Анан балдарым кичинесин тургуча иштерин бүтүрүп алайын деп иш кылам. Анан күн ачылып калыптыр деп бүгүн казандарга суу ысытып, суу ташып, кирим жуудум. Балдар бири келип, бири кеткиче ошентип иштерин бүтүрүп алам да балдардын эме кылып. Балдардын келечеги ушулар кыйналбасын, ушуларга неме кылып, үй жайды неме кылып, бүтүрүп, ушулар кыйынчылык көрбөсүн, биз кыйналгандай булар кыйналбасын деп ушу аракет кылтабыз да, үйлөрдү бүтүрүп, неме кылсак, ушу балдар чоңойгуча бүтүп калса деген ой болот да. Жакшы ниеттер бар, Кудай кааласа үйдө эптеп неме кылып акча таап, неме бүтүрсөк, балдар чоңоюп атат. Биз дагы неме кылып той кылабыз, үйдү бүтүрүп балдарга. Балдардын кийим кечеси кичине алгене болот, проблема. Анан азык түлүктөн кыйналып атабыз да кичине. Алы жаш бала көп жейт да, жебе дешин кыйын экен, анан тамакка көп кетип калат да бизге. Жеп ичкен ушундай неме болот, кичине кыйналып атабыз. Ар бир баланын келечеги кең болсо экен деп тилейбиз. Ал кездердин болоору да алыс эмес. Бирок ушул күндөрү Каникей айым менен балдарын жакшы турмушка багыттоого сиздердин көмөгүңүздөр керек. Моралдык, материалдык, мейли кийим-кече, азык-түлүктөн болсо дагы жардам бере турган мекендештерибиз бар. Кайдыгер карабаган калкыбыздан, боорукер, жардам колун сунган инсандардан жардам сурайт. Кадырман көрүүчү, кайрымдуулукту жасоо менен бактылуу коомдун эшигин ачабыз. Келиңиз, жакшылык жасоого ашыгалы.